Саламатсыздарбы, урматтуу энелер, эжелер? Сиздердин бүгүнкү эл аралык айымдар күнү менен куттуктайбыз. Бекем ден соолук, узак өмүр, дөөлөтү карлык, аял затына кандай Аллах Таала бактылуулукту берген болсо, мына ошондой бактылуулуктан сиздерди кем кылбасын. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сиздерди сыйлайбыз. Сиздерди биз эле эмес, сиздерге окшогон энелерди Пайгамбар алейхисалам, Аллахтын эң сүйүктүү элчиси Пайгамбар алейхисалам дагы бейиш эне таман астында деп бекеринен бул нерсени бизге таалим, тарбия катары, осуят катары калтырган эмес. Ошон үчүн биз энелерди урматтоо менен ушундай бир бейиштин туткасы бул ушул сый урматта дейт. Ошондуктан бардык апаларды, эжелерди, карындаштарды, барыңыздарды, айымдарды дагы бир жолу куттуктайбыз. Себеби бизди өмүр менен өлүмдүн ортосунда төрө өстүрүп, чоңойтуп, мына ушундай эрежеге жеткизип, бүгүнкү күндө өзүбүздүн дагы ушул жашоодо таттуу күндөрдү көрүшкө себепкер болгон бул эң биринчиден эне болуп эсептелет. Ошондуктан силердин жакшылыгыңарды биз эч качан унутпайбыз. Жана муну биз кооз сөзүбүз менен эле эмес, биз кылган жакшы мамилебиз менен, жасаган жакшы ишибиз менен силерди Кудай буйруса мындай кызмат кылууга аракет кылабыз. Дагы бир жолу бүткүл Кыргызстандагы бүткүл деги эле аял затын Кудай буйруса куттуктап, мындай жүрөктөн, чын жүрөгүмдөн, жан дилимден сиздерге жакшылык тилейм. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, бардык аял заты.